Кыргызстанда бир топ талаштуу чуулуу мыйзамдарга автор болуп сындан башарылбай келген Жогорку Кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жөнүндө айта кетсек, ал ишкерликтен түз эле парламентке секирген депутаттардын бир катары белгилүү. Тагыраагы Асылбаеванын өмүр баянында жогорку билимге ээ болуп элек деле 1982-жылы 22 жашында Азия акционердик коомуна жетекчи болгону жана ал компанияны 13 жыл башкарганы жазылат. Ал эми мамлекеттик кызматка 1995-жылы келип, туризм жана спорт министрлигинде башка адис болуп 2 жыл иштеген. Андан соң 9 жыл Шумкар компаниясынын башкы директору болуп эмгектенген. Кийин 2006-жылы Кыргыз коньяк ишканасына жетектөөгө киришкен. Андан кийин 2015-жылы ичимдик чыгарган заводдон түз эле Жогорку Кеңешке келип отурганы айтылат. Ал эми мандатты Өнүгүү Прогресс фракциясынын тизмеси менен алган. Бирок бизнестен түз эле парламентке секирген эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын тапшырган декларациясында ал жөнөкөй жупуну депутаттын элесин калтырат. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаеванын 2015, 2016, 2017 жана 2018 жылдагы тапшырган декларацияларына көз чаптырып көрсөк, декларациясы жупуну толтурулган. Буга себеп анын мал мүлкү жана компаниялары тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Атүгүл депутаттын тапшырган отчетуна ылайык анын жакын туугандар таптакыр эч нерсе таппайт жана мал мүлкү жок экенин көрүүгө болот. Асылбаеванын 2015-жылы 1 жылдык кирешеси 2 миллион сомго чейин жеткен. Андан башка 123 метр квадрат болгон батири жана 74 метр квадрат коттеджи бар экени көрсөтүлгөн. Ал эми декларацияларынан мындан башка эч кандай мал мүлктөрү жок экенин көрүүгө болот. 2016-жылы депутат Гүлшат Асылбаеванын 1 жылдык кирешеси 654 сомго жеткен. Ал эми бул жылы тапшырган декларацияларында дагы 123 метр квадрат болгон батири жана 74 метр квадрат коттеджи бар экенин көрсөткөн. Башка эч кандай байлыгы жазылган эмес. 2017-жылы Асылбаева 1 жылдын ичинде 696.449 сомго чейин киреше тапкан. Ошондой эле бул жылы дагы 123 метр квадрат болгон батирин жана 74 метр квадрат коттеджи бар экени жазылган. 2018-жылы Гүлшат Асылбаева 692.543 сомго чейин киреше алган. Андан башка баягы эле бир батир жана коттеджин көрсөткөн. Башка эч кандай мал мүлктөрү тууралуу жазылган эмес. Ал эми салык кызматына берилген отчетуна ылайык Асылбаеванын бизнеси жок деп көрсөтүлгөнү менен, бирок иш жүзүндө бул чындыкка дал келбери көрсөтүлөт. Тагыраагы Политмер сайтынын берген маалыматына ылайык депутаттын салык кызматына берген отчетторунда бизнестеги үлүштөргө ээлик кылуу жөнүндө маанилүү маалыматты жашырып койгон. Айталы буга негиз катары Адилет министрлигинин порталы маалыматына таянсак, эл өкүлү 3 компаниянын биргелешип негиздөөчүсүнүн тизмесине киргизилген жана декларацияларында бул жөнүндө такыр көрсөткөн эмес. Коньяк үй жоопкерчилиги чектелген коому компания алкоголдук жана башка суусундуктарды дүңүнөн сатуу менен алектенген. Фирманын негиздөөчүлөрүнүн катарында депутат Гүлшат Асылбаева болгон. Ал эми ЧЧК 2005-жылдын 29-декабрында өз ишин токтотуу үчүн Юстиция министрлигинен каттоодон өткөнү көрсөтүлгөн. Бирок компания жыл аягына чейин иштегенине карабастан Гүлшат Асылбаева бул мүлк жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Журунсоо жоопкерчилиги чектелген коому фирма адистештирилбеген тамак аш суусундуктар жана тамекини дүңүнөн сатуу менен алектенет. Маалыматка караганда 2004-жылы Бишкек шаарында катталган бул ЧЧКга негиздөөчү катары депутат Гүлшат Асылбаеванын дагы аты аталган. Бирок компания 2020-жылдын 26 февралында кайрадан каттоодон өтүп, натыйжада Асылбаева ээлердин тизмесинен чыккан. Бүгүнкү күндө Дүйшөбаев Азат Кеңешбекович компаниянын жалгыз ээси жана жетекчиси бойдон калган. Айрым маалыматтарга ылайык, Дүйшөбаев Азат УКМКнын мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин уулу деп аталып жүрөт. Рексар жоопкерчилиги чектелген коому компания 2006-жылы 12-июнда негизделген. Бирок кийин кайрадан 2009-жылдын 7-августунда каттоодон өтүп, Асылбаева компаниянын ээлердин тизмесинен чыккан. Ал эми азыркы тапта бул адистештирилбеген дүң соода менен алектенген компаниянын директору болуп Ахметов Ильяс Асанович саналат. Бирок мында дагы депутат Гүлшат Асылбаева 2015-2018 жылдагы тапшырган декларацияларында бул компания жөнүндө такыр маалымат берген эмес. Белгилей кетсек, буга чейин депутат коомчулукка бир нече жолу элдин жемесине калып таанылган. Анын бир катары депутат Асылбаеванын жарандардын айлык майрасы тууралуу тагыраагы кыргызстандыктар айына 9 миң сом аларына ишенбей турганы боюнча пикир билдире коем деп коомчулуктун катуу сынына кабылып, бирок кийин кайрадан кечирим сураганын мисал кылууга болот. Мындан сырткары буга чейин парламенттин жыйынында Асылбаева кыргыз тилинде жазылган текстти эжелеп так окуй албаганы менен дагы бир ирет кыргыз коомчулугунун жемесине алынган эле. Сиздердин карооңуздагы өкмөттүн 2019-жылдын 11-июндагы 289 жана 2019-жылдын 1-августундагы 395 токтомдору менен жактырылган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү түтүмү жөнүндө, банкроттук жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилүүдө.
Ал эми эл өкүлүнүн азыркы убакытка чейин чуу жараткан мыйзам долбоорлорунун эң негизгиси катары бул маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору болду. Бирок бул мыйзам долбоору боюнча маселе көтөрүлгөндөн баштап эле коомчулук сөз эркиндигин чектөө катары кабыл алып, интернет аркылуу өз оюн ачык айткандарды оозун жабуу максатында жазылганын айтышып, нааразылык акциялары байма-бай өтүп келген. Ал эми белгилей кетчү жагдай бул талаш жараткан чуулуу мыйзам кечээ 30-июнда Жогорку Кеңеште дагы каралып, жыйынтыгында 38 депутат каршы болуп, маалымат мыйзамынын долбоору добуш берүүдөн өтпөй калды.